Рахмат, урматтуу Алмаз Акунжанович. Кара Суу районунун Башбулак аймагында, Башбулак айылында 64-чү кесиптик лицей бар. Ошол кесиптик лицейди 2020 жылы коронавирус пандемия мезгилинде реконструкция жасап, бюджеттен, мамлекеттен 39 миллиондон ашык акчаны каражатты иштетип, заманбап инфекционный клиникага айландырышканда, бизге чегинде барып көрүп келдик. Ар бир палатада кроваттар, керек болсо ар бир палатада өзүнчө душевойлорго, унитаздар коюлуп тур да. Мындайча айтканда, заманбап өзүнчө бир чоң клиника болгон экен. Бирок 2022 жылы пандемия азайганда бул клиниканы жаап койгон экен да. Бүгүнкү күнчө ошол жабылып турат да. Эми өзүңүз билесиз, 3 жылдан бери иштелбеген нерсени бүгүнкү күндө дубалдары ошол берген краскалары түшүп коридорлорунда. Азмаз бузулуп атыптыр да. Анан бизде райондо ар бир больницаларда бүгүнкү күндө бетаптар көбөйүп, очередте турат. Кечегинде элдер ушул маселени көтөрүп, ошол Башбулак айылында турган оорукана десек болот, даяр. Ошо эмнеге иштетпейбиз деп. Ошону эске алып, бир протоколдук поручение бересизби, ошо саламаттык сактоо министри менен сүйлөшүп, ошону эксплуатация бербейлиби? Керек болсо ошол мезгилде өзүнчө ашканаларга бүт жабдыктуулар менен орноштуруп, ошол жерде кир жугуч машиналарды коюптур, ошол жерде кургатуучу аппараттарды коюлган экен. Мындайча айтканда, бүт бүгүнкү шарттарга больницаны иштеткенге дал келет да. Керек болсо, ошол жерде суюк жана газ түрүндөгү кислороддук түтүкчөлөрдү өткөзүп, бүт даяр экен. Керек болсо, ошол операцияга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бирок ошол нерсе бүгүн жабылып турат да. Эми өзүңүз билесиз, жыл сайын дагы 2 жыл турса, ошол баардыгы чирип, баары жогу дубалдар түшүп, жараксыз болуп калат. 39, почти 40 миллионго жакын акчаны биз ошол имаратка иштетип, мына бүгүнкү күндө 2022 жылы жаап коюпбуз. Андай кылбаш керек да. Эми ошону мына керек болсо депутаттар көтөрүп атат, больница салайлы, клиникалар салайлы да. Бул даяр нерсени иштете албай атабыз да. Алмаз Акунжанович, ошону өзүңүзгө жазып алыңыз, ошону тапшырма берип, ошол саламаттык сактоо министри менен биргеликте сүйлөшүп, ошону ишке ашырып, ошол жерде бир өзүнчө райондук болобу, областык больница бир филиалын кылып ачсак, себеби Башбулак айыл өкмөтүндө 19 000 калк жашайт. Жана жанында турган айыл өкмөттөрдүн айылы менен эсептегенде 30 000 адамды ошол камсыз кылат эле да. Ошону өзүңүз жазып алсаңыз. Рахмат. Рахмат.